Кара Буура районунун Ашым Калыбаев мектебинин курулушу кайрадан жанданды. Бул мектептин курулушуна республикалык бюджеттен 53 миллион сом каралган. Быйылкы жылы күзүндө тапшырып беребиз. Финансирование чечилсе. Качествого көңүл бурула деди. Ошону текшеребиз деди. Ошону менен өзүнүн нормалары бар. Ошо норманы эле сактасак, качество болот. Материалдардын кымбаттыгына жарашу, где-то да үстүнө бир 10 миллион кошулат. Это ошо менен башка 61-62 барып калат да. 225 орундуу мектепти жыл соңуна чейин бүткөрүү пландалды. Бул максатта каржылоону өз убагында жүргүзүү зарылчылыгын Жогорку кеңештин депутаты Дастан Жумабеков баса белгиледи. Өз кезегинде мамлекеттик архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги айрыкча курулуштун сапаты көзөмөлгө алынаарын билдиришти. 20 метрди бетонный кылып койду. Быйыл залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы белгиленет. Жергиликтүү коомчулуктун суранычы Чыңгыз Ордо комплексинин курулушун тез арада бүткөрүү. Ардан бир аз өзгөрүүлөр бар экен ал проектте. Негизи жалпысына биз да ошону колдодук. Өкмөттүн жетекчилери менен муну ортого коюп, тез арада чечкенге ошо күзгө чейин биринчи этап, бул өзү көп этаптан турат. Бул биринчи этабы да 62 миллион сомдук проект. Ошонун азыр 40 миллионудай освоить этилген, ошо калган акчасын эртерээк бөлүп берип, ошону жолун жасап, анан кийин биринчи этабы ошо Чыңгыз атабыздын эстелигин орнотуу жанына, анан китепчесин коюу, ошо маселесин бүтүрүп берсек, мен ойлойм күзгүгө дайым болуп калыш керек. Залкар жазуучунун айкелин орнотуу жана башка кошумча курулуш иштери тез арада колго алынарын мамлекеттик архитектура курулуш агенттигинин билдиришти. Ар бир жерде ошо курулуш кандай болуп жатат, сапатына чейин көңүл буруп атабыз. Анткени быйылкы жылга аябагандай көп курулуштар башталат. 9 миллиардка жакын акчаны карап атышат. Президентибиздин көзөмөлүндө Чыңгыз Ордо боюнча азыр эле уктук, планды карадык, барып азыр кеңешме өткөрүп чечим кабыл алабыз бул боюнча дагы. Ар кандай бир мүчүлүштүктөр менен ушунча созулуп кетиптир. Барып биз тактайбыз. Анан сиздерге дагы кеңири маалымат беребиз. Мамлекеттик каржылоонун эсебинен Бакайыр айылында таза суу киргизүү иштери жүрүп жатат. Бул максатта 129 миллион сом каралган. Ал эми Көксай айылында 140 орундуу балдар бакчасы курулууда. Буга 64 миллион сом каражат жумшалат. Ал арада 104 миллион сомго Аманбаев айыл аймагына таза суу киргизүү иштери башталган. Тилекке каршы каржылоо токтоп калгандыктан иш аягына чыкпай турат. Көп эле убакыт өтүп кетти. Бул баягы эле келип акча каражатына келип токтоп калып атат. Бүгүнкү күнү ушул 104 миллион ичинен 102 миллион 62 миллиону каржыланып, 2 жылдан бери азыр иш токтоп турат. Эгерде ушул негизи бул жумуштун таза суудун этеги 23 жылга пландалган сдачасы. Азыркы күнү ушул токтобой эле акча каражаты бөлүнүп берилсе, бул толук бүтүп эксплуатацияга берилет го деп ишенип турабыз. Күндүн экинчи жарымында Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты Дастан Жумабеков Бакайыр жана Акчи айыл аймагынын калкы менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрү менен таанышты. Ал ошондой эле Кара Буура районунда курулуп жаткан ири спорт комплекс менен таанышып чыкты. Учурунда ушул айылдын жаштары бизге кайрылды эле, ушундай спорт комплекси бизге керек болуп атат деп. Анан кийин бизде ушул Кыргыз Республикасындагы бүгүнкү күндө Газпром ишканасынын жетекчиси болот мырзага кайрылдык элек. Ал киши жоктубай ушул комплекстин долбоорун колдоп берип, өзүнүн жеке ушул үй бүлөсүнүн атынан, өзүнүн атынан салып берем деп сөз берди эле. Мына ошол иш башталып, ошол иштин ишмерлиги менен тааныштык. Кудай буюрса мына пайдалуу түп бөлүп калыптыр. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Болот байкеге, Болот мырзага терең ыраазычылык билгизебиз. Талас облусунда мамлекеттик каржынын колдоосу менен жүрүп жаткан жумуштар көп. Башкысы алардын баары өз мөөнөтүндө сапаттуу бүткөрүлүшү керектиги белгиленди. Рахат Бейшалиева, Мелис Элебесов, Кара Буура району.